Бүгүн той келмегеде. Күйүп түтүнү басыла эле күй. Мында келин келип той болмок. Бактыга жараша үйдө эч ким болгон эмес. Кечинде келин менен күйөө шаарда калып аман калышты. Жакшылыктын ээси болом деп турган Исак Аксакалдын үйүнүн алдындагы коңшулары бири да кырсыктан аман калган эмес. 7-ден 10 мүнөт өтүп калганда болду окшойт. Биз уктап жатат дек. Бир маалда эле ошо жер титиреди деп ойлодук да. Şu urdu dank etkenden ile neme kıldık. Çurkap çıksak ile var yok pajar küyötü. İşte kolozdan geliyor başka. Komşularımız beşövde bala çakası menen küyüp kaldı. Onlargılar bala çakası menen küyüp kaldı. Başka ilaç yok mu? Ne kılaz? Kolozdan eşlik ekilelmedi. Korkkonumuzdan bala çakanı alıp mındayça setkalardan alıp onlarca koysak aldığımızda löçük jatat. Ağa жардам көрсөттүк. Löçük тирүү экен, кийин чыгаргандан кийин өлдү окшойт. Дача суу айылында 9 көчө бар. Учак анын 4-көчөдөн баштап 9-суна чейинки 2 катар үйдүн баарын жалмап кеткен. Ал үйлөрдөгү көпчүлүк адамдар көз жумушкан. Мисалы үчүн мен артымда турган бул үйдөгү 6 үй бүлө мүчөсү болгон, алардын бардыгы көз жумган. Бир үй бүлөнүн бүтүндөй өмүрүн алган кырсык. Ата-энеси Орусияда эмгектенип, уулу менен келини 3 баласы менен жашачу. Келин көз жарар алдында эле деп кошуналар улутунушат. Ошо акыр кызында ошо үйдү келип туруп сүзүп, ошондон өтүп анан жарылган да. Дагы бир күбө мамасы Ал Аксакал таң эрте малына от салып отурган. Тарсылдаган үндөн чочуп эшикке чыкканда ал олонгон жалынды көргөн. Коңшуларын жардамга чакырып күйүп жаткан үйлөргө жакын келгенде учактан агып жаткан күйүүчү майды көрүп, ары тутанып кетпесин деп өчүрүп калууга жетишишкен. Жалын келип атат, биз кар менен чачып араң анан жалынды токтотуп калдык. Ошо анга чейин анан кийин ошо канча уже 1 сааттан кийин анан кийин неме келди, пожарный. Пожарный келди. Пожарный келип, же бияка кире албай шыраңганап келип тартып анан өтүп эл келдим, мына машина шаардан келди. Машина баары келип калды. Жумушу эрте башталып же малына чөп салгандар эле таң эрте турбаса көпчүлүк 7-15те кызы уйкуда жаткан. Алардын баарынын уйкусун учактын жерге кулаганы бузган. Бирок учактар тынбай учуп тургандыктан мындай трагедиялык кырсык болоору түшүнө да кирбегенин айтышат. Грузовой самолеттер аябай катуу келет да биздечи. Катуу эме үн менен келет эле. Ошондон коркуп эле өтүп кетсин деп кыйла туруп калабыз да. Ошондой эле болду дегенбиз. Жок, оказывается, айнектер кадимкидей жапжарык болуп, кыпкызыл чок сыяктуу болуп элечи. Анан ошондон корктук биз деле бир маалда эле кадимкидей эле коркуп кетип эле эме кылсак уже элде эле уже элдин баары уктап атат, эми таң камал эч кимди билбейт да. Анан баламды жолдошумду жумушка жөнөттүм. А кезден уже башталып кетти бүт баары. Жарылыптыр, жалыптыр. А бирок кыйлага чейин аябай күйдү. Уже кадимкидей парсылдап күйүп аткан. Ошентип 16 январдын аткан таңы бир канча дача суулуктарды ойготпой о дүйнөгө алып кетти. Алардын ар биринин үмүт тилеги аткарылбай түштөй болуп кете берди. Бурулай Пусурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.